Сахабалар салган чыйыр жол. Уландысы. Которгон Бейшембек Бекешев. Текст окуган Талант Канатбек уулу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Самама ибн Усаль. Курайыштарга каршы экономикалык блокада жасаган сахаба. Хижранын 6-жылында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Аллага чакыруу чөйрөсүн кеңейтүүнү чечет. Ал исламга чакырган 8 катты араб жана чет элдик башкаруучуларга жөнөтөт. Пайгамбар ага Аллахтын алкышы болсун, кат жибергендердин ичине Самама ибн Усаль аль-Ханафи да болгон. Мында таң калыштуу эч нерсе жок эле. Жахилия мезгилинде Самама эң атактуу жана таасирлүү араб өкүмдарларынын бири болчу. Ал ошондой эле Бану Ханифа уруусунун ири жол башчысы болуп, эч ким эсептешпей кое албаган Ямаманын башкаруучуларынын бири эле. Самама пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын катын каны кайнап кыжырлануу менен кабыл алат. Анын текеберлиги менен күч кубаты жамандыкка түртүп, чындык менен жакшылыктын чакырыгына кулагын дүлөй кылып салат. Мойнуна шайтан минип, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүп, аны менен кошо анын чакырыгында күм жам кылууну ойлойт. Ал пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам капыстан кармап жок кылуу мүмкүнчүлүгүн көчөрүп издейт. Эгерде Самаманын аталаш агаларынын бири аны бул ойдон кайтарып калбаганда, бул түрү укмуш кылмыш чындап эле ишке ашмак эле. Ошентип, Аллах өз пайгамбарын саллаллаху алейхи вассалам Самаманын жамандыгынан сактап калат. Аллахтын элчисин саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүү оюнан кайтканы менен Самама анын сахабаларын өлтүрүү оюнан кайткан эмес. Ал ыңгайлуу учур издеп, аларды аңдыйт. Акыры ал максатына жетип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын бир нечесин мыкаачылык менен өлтүрөт. Буга жооп кылып, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам анын канын төгүүгө уруксат бергенин сахабаларына жарыя кылат. Мындан бир аз убакыттан кийин Самама ибн Усаль кечи ажылык кылууну чечет. Каабаны айланып, андагы буркандар үчүн курмандык чалмак болуп, Ямамадан Меккени карай жөнөйт. Самама жолдун бир бөлүгүн басып, Мединага жакын келген жерде ал эч күтпөгөн бир балее болот. Аллахтын элчисинен саллаллаху алейхи вассалам ниети бузук келгиндерден сактануу үчүн айлана чөйрөнү көзөмөлдөп турууга коюлган кароол топторунун бири Самаманы туткундап алат. Анын ким экенин али билбеген сакчылар аны Мединага алып келип, мечиттин түркүктөрүнүн бирине таңып коюшат. Алар туткунду эмне кылууну өзү чечсин деп Аллахтын элчисин саллаллаху алейхи вассаламды күтүшөт. Мечитке кирип келе жатып, түркүккө таңылган Самаманы көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынан кимди туткундап алганыңарды билесиңерби деп сурайт. Жок, о Аллахтын элчиси дешет алар. Бул Самама ибн Усаль аль-Ханафи. Ага жакшы мамиле жасагыла деп буйрат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам үйүнө кайтып келип, үйүндөгүлөргө болгон тамак ашыңарды чогултуп, Самама ибн Усалга алып барып бергиле дейт. Андан соң эртели кеч өздөрүнүн илингенин саап, ал сүт менен Самаманы тойгузуп турууну буйрат. Мунун баарын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Самама менен жүз көрүшүп, сүйлөшкөнгө чейин жасайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Самаманы акырындап исламга тартмак болуп, ага келгенде өз сөзүн минтип баштайт. Эми эмнени көздөп келдиң, Самама? Жакшылык менен эле келдим, о Мухаммад, деп жооп берет ал. Эгер мени өлтүрсөң, анда канга кан деп өлтүргөнүң болот. Эгер кечирим берип кое берсең, анда жакшылыгыңды кантип унутам. Эгер сага акча керек болсо, канча сурасаң, ошончо берем. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны ичип жегенине тамак, анан да төөсүнүн сүтүн берип, ошол бойдон дагы 2 күн таштап коет. Анан ага экинчи жолу келип дагы сурайт. Эми эмнени айтасың, Самама дейт. Мурдак айтканымды эле, деп жооп берет Самама. Эгер мага кечирим берсең, анда жакшылыгыңа жакшылык болот. Эгер өлтүрсөң, анда канга кан салты менен өлтүргөн болосуң. Эгер акча десең, аныңды айт. Каалашыңча берем, Аллахтын элчиси. Аллахтын элчиси аны дагы бир күн калтырып, эртеси кайра келип, эми эмне дейсиң, Самама деп сурайт. Мурдагын эле айтам, дейт Самама. Эгер мени кечирип койсоң, сени жакшылыгыңды көргөн киши болуп кетем. Эгер өлтүрсөң, канга кан салты боюнча өлтүргөн болосуң. Эгер акча керек болсо, канча десең да баарын берем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына кайрылып, Самаманы кое бергиле дейт. Аны чечип, бошотуп жиберишет. Самама Аллахтын элчисинин, ага Аллахтын алкышы болсун,
Мечитинен чыгып, Мединанын чет жакасындагы Бакыяга жакын жердеги курма багына барып, төбөсүн агытат. Андагы булактын суусуна жакшылап жуунуп, кайра мечитке карай жөнөйт. Мечиттин алдына топтошуп турган мусулмандарга келип, мен күбө болом. Аллахтан башка кудай жок. Мен күбө болом. Мухаммед анын кулу жана элчиси деп айтат. Ал андан соң Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассаламга келип, "О Мухаммед, калп айтсам Аллах турат. Мен жер үстүндө эң жек көргөн адам сен элең. Азыр сен менин баарынан жакшы көргөн адамымсың. Калп айтсам Аллах турат. Менин эң жек көргөн диним сеники эле. Азыр мага сеникинен жакшы дин жок. Калп айтсам Аллах турат. Менин эң жек көргөн жерим сен жүргөн жер болчу. Азыр болсо ал жер менин эң жакшы көргөн жерим" деп айтат. Анан ал, "Мен сенин сахабаларыңдын канын төктүм. Эми эмне кылышым керек" деп сурайт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, "Бул үчүн сага сурак жок, о Самама. Чындыгында эле исламда ыйманга келгенге чейинки күнөөлөр үчүн сурак жок." Андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах ага исламды кабыл алган үчүн бере турган жакшылыктары тууралуу айтып берет. Самаманын бетине кызыл жүгүрүп, "Калп айтсам Аллах турат. Мен сенин сахабаларыңды өлтүрсөм, бутпарастарды анда алда канча көбөйсө жок кылам. Мен өзүмдү да, кылычымды да, анан да өз адамдарымдын баарын сен үчүн жана сенин диниң үчүн тартуу кылам" дейт, сүйүнүчүн жашыра албай. Анан дагы ал, "О Аллахтын элчиси, мен кичи ажылык кылганы келатсам, сенин атчандарың мени кармап алышты. Мен эми эмне кылганым оң" деп сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Ажылыгыңды үзгүлтүккө учуратпай жасай бер. Бирок аны Алланын жана Алла элчисинин мыйзамы менен жаса" деп жооп берет. Андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага тийиштүү жол жоболорду үйрөтөт. Өзү самаган Аллахтын корукуйу Каабага жетип, Самама анын алдына токтоп, өзүнүн бийик жана уккулуктуу үнү менен "Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк, ла шарика лак." "Мен сенин алдыңа келдим, о Аллах. Мына мен алдыңда турам, сенде шерик жок, мына мен алдыңда турам. Мактоолор бир сен үчүн, ырайымдуулук да бийлик да сага таандык. Сага теңдеш шерик жок." Ошентип, ал Меккенин ыйык аймагына кадам таштаганда, "Мына мен алдыңда турам" деген талбия сөзүн айткан биздин планетадагы биринчи мусулман болуп калды. Аллага чакырган зыяратчы Алланын чакырыгын кабыл алганын, ага моюн сунганын жана аны карай шашканын жарыя кылган үндү уккан Курайыштар дүрбөлөңгө түшүп чуу көтөрүшөт. Кылычтар кындан сурулуп, адамдар ыйык жайды бүлүнтүүгө батынган чакырыкчынын сазайын берүүгө жөнөшөт. Алар Самамага жакындап келгенде, ал талбияны мурдагыдан да катуураак кыйгырып айта баштайт. Курайш уландарынын бири аны жаа менен атмак болгондо, башкалар аны, "Мындан көрө өлгөнүң артык эмеспи? Сен мунун ким экенин билесиңби? Бул Самама ибн Усаль, Ямаманын өкүмдары эмеспи? Эгер силер ага жамандык кылып же өлтүрүп койсоңор, анын эли бизди тамак-аш менен камсыз кылганын токтотот да, биз ачкадан өлөбүз" деген сөздөрдү айтып токтотуп калат. Алар кылычтарын кындарына салышып, Самамага жакындап келип, "Сага эмне болду? Самама, диниңди, ата-бабаңдын динин таштап бала болуп кеттиңби?" деп сурашат. "Мен бала болбой эле эң жакшы динди кабыл алдым. Мен Мухаммеддин динин туттум" деп жооп берет ал. Анан минтип улантат. "Калп айтсам, ушул үйдүн эгеси турат. Силер бирин калбой Мухаммеддин жолуна түшпөйүнчө, мен Ямамага баргандан кийин бизден алчу азык-түлүк турмак бир тоголок буудайды албайсыңар." Самама ибн Усаль Курайыштардын көз алдында ажылыктарын жөрөлгөлөрүн дал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткандай аткарат. Ал андагы бут буркандарга эмес, Аллахка арнап курмандык чалып, өз өлкөсүнө жөнөп кетет. Анда ал өз элине Курайыштар үчүн тамак-аш жөнөтүүнү токтотууга буйрук берет. Адамдар анын айтканын кыңк этпей аткарышып, Меккенин калкына Ямаманын жакшылыктары келбей калат. Курайыштар үчүн Самама жасаган блокада барган сайын катуулайт. Баалар өсүп, адамдар арасында ачачырык жайылып, жакынкы жакшылыктар, үмүттөр үзүлө баштайт. Ошондой кырдаалда алар пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам кат жолдоп минтип кайрылышат. "Биз сенин өз туугандарыңа ырайымдуулук кылып, биз кириптер болгон оор абалды түшүнөт деп ишенебиз. Ошентсе да, сен биз менен бардык байланышты үзүп, аталарды кылычта өлтүрүп, балдарды ачарчылык менен кырдың. Самама ибн Усаль бизди тамак-аш менен камсыз кылганды токтотуп, бизге абдан чоң зыян келтирди. Эгер колуңдан келсе, ага кат жазып, бизге өтө зарыл болгон нерселерди жөнөттүрүп бер." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Самамага кат жазып, азык-түлүк бергенин кайра жандандырууну суранат. Самама болсо анын айтканын аткарат. Самама ибн Усаль өмүр бою өз динине,
Пайгамбарга ага Аллахтын алкышы болсун берилген бойдон кызмат кылат. Качан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өз эгесине кетип, арабтар топтошуп жана жалгыздап Алланын дининен баш тарта баштап, Бану Ханифа уруусунан чыккан жалган пайгамбар Мусайлима элди өзүнө ишенүүгө чакыра баштаган кезде, Самама анын жолуна бөгөт болуп турган. Ал өз элине мындай чакырык менен кайрылган: "О Бану Ханифа адамдары, бул жаман иштен сактангыла. Себеби анда эч кандай жарык жок. Калп айтсам Аллах турат. Жараткан жана кудуреттүү Аллах жалган пайгамбарды ээрчигендерге кутулгус бале, ал эми андан сактагандарга чоң сыноо жазган." Ал андан ары: "О Бану Ханифа адамдары, бир мезгилде эки пайгамбардын болушу мүмкүн эмес. Чындыгында Мухаммад Аллахтын элчиси жана андан кийин пайгамбар жок. Аны менен катарда пайгамбар жок" деген. Ал анан Куран сөздөрүн окуп кирет. Хамим. Бул китептин түшүүсү кудуреттүү, илимдүү Аллах тарабынан болду. Ал күнөөлөрдү кечирүүчү, тобуну кабыл кылуучу, азабы катуу жана берешен. Эч бир кудай жок, жалгыз өзү бар. Кайтып баруучу да анын өзүнө. Андан соң Самама Мусайлиманын: "О аруу бака, сен тамакты да, сууну да булгабайсың" дегени кантип Алланын сөзү болсун дейт. Самама өз элинин ичинен исламга берилгендер менен биригип, дин безелерге каршы Аллах үчүн, Алла сөзүнүн бүтүндөй жер бетине жаңырышы үчүн ыйык согушту баштайт. Кудуреттүү жараткан Самама ибн Усалды исламга жана мусулмандарга берилгендиги үчүн мартык менен сыйлап, момундарга убада кылган бейиш бакчасынан жай берсин. Амин. Абу Аюб аль-Ансари. Константинопольго чейин жетип, сөөгү ошол жерге коюлган сахаба. Аллахтын элчисинин, ага Алланын алкышы болсун, бул улуу сахабанын толук ысымы Бану ан-Наджар уруусунан чыккан Халид ибн Зайд ибн Кулайб. Абу Аюб анын ылакап аты, өзү ансарлардан. Абу Аюб аль-Ансарини кайсы мусулман билбейт. Асылзат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага жер которуп келгенде бардык мусулмандардын ичинен жалгыз ошонун үйүн тандап конуп, Аллах анын атын батыш менен чыгышка даңаза кылган тагдырдын тандоосун аныктап, Абу Аюбту сыймыкка бөлөйт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кантип Абу Аюбтун үйүн тандаганы тууралуу өзүнчө бир узун сабак баян бар. Аны улам башынан түшүп, маашырлануу менен кайра-кайра айта берсе болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага келгенде шаар калкы аны эң кадырлуу коногундай урмат сый менен тосуп алат. Аны караган көздөрүндөгү жылуулук эң жакшы көргөн адамын күткөн көздөрдүн ажары эле. Медина калкы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүн ачып, анын эң кадырлуу адамына айлантат. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жер которуп келгендин алгачкы мезгилинде Мадинадан 2 миль аралыктагы Куба кыштагында калып, анда эң биринчи аруу мечитти курат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан соң Мадинага жөнөйт. Аны Ясриптин жол башчылары утурлап тосуп чыгат. Алардын ар бири Алла элчисинин өз үйүнө түшүрүүнү чоң сыймык деп эсептейт. Алар биринин артынан бири пайгамбар минген ингендин жолун тороп, "Биздикине токто. О Алланын элчиси, канча кишиң, канча жүгүң болсо да мейли, биз сенин толук коопсуздугуңду камсыз кылабыз" дешет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ингенге койгула, ошол тандасын" деп жооп берет. Токтобой кете берет. Адамдар демдерин ичине алып аны карап турушат. Ал жандап өткөн үйлөрдүн ээлеринин маанайы түшүп, ындан өчөт. Кийинки үйлөрдүн ээлеринин болсо үмүтү жанат. Кете берет. Адамдар болсо сыймык конор адамдын ким экенин чыдамсыздык менен күтүп, анын артынан ээрчишет. Акыры Абу Аюб аль-Ансаринин үйүнүн алдындагы аянтчага жетип, ошол жерге токтойт. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам төөдөн түшпөйт. Тизгинди кое берсе, инген бир аз алга басып, анан кайра кайрылып келип, мурун токтогон жеринде туруп калат. Абу Аюб аль-Ансаринин көөдөнү кубанычка толот. Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассалам жетип, сагынып күткөн кишисиндей амандашат. Абу Аюб жер жүзүнүн бүт байлыгы келгендей кубанып, пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам жүгүн көтөрүп кирип, анан өзүн үйгө өткөрөт. Абу Аюбтун үйү бир кабат, үстүндө мансардасы бар эле. Ал мансардасын буюм тайымдан тазалап, Аллахтын элчиси үчүн бошотуп берет. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан биринчи кабатты артык көргөндүктөн, Абу Аюб анын каалоосуна көнүп, орунду ошол жактан даярдап берет. Түн кирип, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам уктоого жатканда, Абу Аюб аялы менен мансардага көтөрүлөт. Анын босоосун аттап, эшик жабыла электе эле Абу Аюб аялына кыйкырып кирет. "Атаны кокуя, биз эмнени гана кылганбыз? Кантип Алланын элчиси биздин алдыбызда, биз анын үстүндө жашайбыз?
Биз кантип Аллахтын элчисинин үстүндө жүрөбүз? Кудайдан келген аян менен пайгамбардын ортосунда биз туруп калсак кандай болот? Анда эле өлбөдүкпү деп. Жубайлар эмне кыларын билбей алдастап калышат. Бир топтон кийин ойлорун жыйнап Масардан Алланын элчиси жатпаган жерине барып орун алышат. Нары бери басканда Масарданын ортосуна барбай чети менен жүрүшөт. Эртең менен Абу Айып пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам келип, экөөбүз тең, мен да Айып да түнү бою кирип каккан жокпуз дейт. Силерге эмне болду деп сурайт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Абу Айып, мен үйдүн үстүндө, ал эми сен алдында калганың кандай болду дедим. Мен бассам турсам сенин үстүңө чаң түшсө, ал эле эмес, аян экөөңөрдүн ортоңорду тоссом эмне болду дедим, дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, бул маанилүү деле эмес. Биз төмөндө болгонубуз жакшы, себеби бизге эли көп келет дейт ага. Абу Айып кийин ал тууралуу минтип эскерет. Мен Аллах элчисинин эркине суук түндөрдүн биринде карап асынып, андагы суу Мансарданын таманын жайпап калганга чейин көндүм. Аялым экөөбүз жамылып жатчу тагар бар эле. Төгүлгөн сууну сордурууга экөөлөп ошону ала жүгүрдүк. Аллахтын элчисинин үстүнө тамбасын деп. Эртең менен пайгамбарга барып айттым. Сен мен үчүн атам менен энемдей элесиң. Мага сенин үстүндө жашоо өзүнчө эле азап болду деп. Ага кумурадан төгүлгөн суу тууралуу айтып бергенимде гана ал акыры Мансардага чыгууга көндү. Аялым экөөбүз биринчи кабатка түшүп калдык. Абу Айыптын үйүндө Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам 7 айча жашайт. Анан үйдүн маңдайындагы баягыда төө келип токтогон аянтта мечиттин курулушу бүтүп, пайгамбар андагы өзүнө жана аялдарына арналган турак жайга көчүп кирип, Абу Айыпка коңшу болуп калат. Бул эң сонун коңшулук эле. Абу Айып Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды жан дили менен сүйүп жакшы көрөт. Аллахтын элчиси да, ага Алланын алкышы болсун, Абу Айыпту бир туугандай көрүп, анын үйүн экинчи үйүм деп эсептейт. Экөөнүн ортосунда шартташып жасай турган эч нерсе болгон эмес. Ибн Аббас мындай деп баяндайт. Мээ кайнаткан ысык күндөрдүн биринде Абу Бакыр үйүнөн чыгып мечитке карай жөнөйт. Жолдон ага Умар жолугуп, мындай ысыкта сени кандай иш сыртка чыгарды деп сурайт. Абу Бакыр, мени сыртка курсактын аябай ачканы чыгарды дейт. Умар аны да кубаттап, калп айтсам Аллах турат. Мени да көчөгө курсактын ачканы чыгарды дейт. Алар ушинтип сүйлөшүп тургуча жандарына Аллахтын элчиси келип, мындай ысыкта эмне чыктыңар деп сурайт. Калп айтсак Аллах турат, курсагыбыз ачып чыктык дейт экөөсү. Пайгамбар да аларга кошулуп, калп айтсам жанымдын эгеси турат. Мен да ошондой эле себеп менен эшикке чыктым дейт. Жүргүлө менен деп ээрчитип алат аларды Аллахтын элчиси. Алар Абу Айыптын эшигинин алдына келишет. Ал күн сайын Аллахтын элчиси үчүн тамак калтырып койчу. Эгер ал келбей калса, аны үйүндөгүлөргө берчү. Ошол күнү пайгамбар бир топ кечирип келген. Эшикти кагышса, Абу Айыптын аялы Айып чыгып, Аллахтын элчисине жана аны менен келгендерге салам деп каршы алат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, Абу Айып кайда деп сурайт. Жакын жердеги курма багынын ичинде иштеп жүргөн Абу Айып пайгамбардын үнүн угуп жетип келет. Аллахтын элчисине жана аны менен келгендерге салам дейт ал. О Аллахтын элчиси, сен мага башка учурда келчү элең го. Аллахтын элчиси, сен туура айтасың дейт. Анан Абу Айып курма дарагына барып, мөмөсү бышкан чоң бутагын кесип келет. Пайгамбар нааразы боло, бул бутакты кеспей эле койбойт белең. Бизге деп терген курмаң деле болсо керек дейт. Абу Айып, о Аллахтын элчиси, сени дал ушул курмалардан жесин дедим. Андан соң мен мал соем дейт. Сойсоң сүтүн жоон сой дейт пайгамбар. Абу Айып улактын семизинен тандап союп, аялына камыр жууруп нан жап. Сенин наның жакшы болот дейт да, эттин жарымын кайнатып, жарымын чокко кактап бышырат. Тамак Аллахтын элчисинин жана анын жолдошторунун алдына келгенде, пайгамбар бир кесим этти нанын үстүнө коюп, о Абу Айып, муну тезирээк Фатимага алып барып берчи, ал мындайды көптөн бери көрө элек дейт. Тамак желип бүткөн соң, пайгамбар нан, эт, курманын толгон түрү дейт канаат алып. Көздөрүнөн жаш кылгырып сөзүн улайт. Калп айтсам жанымдын эгеси турат. Силер кыямат күнү жооп бере турган токчулуктун дал өзү ушул. Алдыңарга келген ырыскыга кол созордо, Аллах үчүн деп айтып жүргүлө. Тойгондон кийин болсо мактоолор бизди жакшылап тойгузуп ырыскы берген Аллага болсун дегиле. Аллахтын элчиси ордунан туруп жатып Абу Айыпка эртең келип кетчи дейт. Аллахтын элчисинин бир жакшы иши жасаган адамды сыйлоо адаты бар эле. Бирок Абу Айып аны билчү эмес. Умар ага
Пайгамбар сени эртең келип кет деп чакырып жатат, о Абу Аюб дейт. Алла элчисин угам жана моюн сунам деп кубанат Абу Аюб. Эртесинде Абу Аюб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барса, ал ага өзүндө кызмат кылган күңдү белек кылып берет. Анан минтип айтат: "Ага жакшылык мамиле жаса. О Абу Аюб, биздикинде жүргөндө анын эч жамандыгын көргөн жокпуз." Абу Аюб күңдү үйүнө ээрчитип келет. Аны аялы Айып көрүп, "Бул кимдики, о Абу Аюб?" деп сурайт. "Бул биздики. Муну мага Аллахтын элчиси тартуу кылды", дейт Абу Аюб. Адамдын улуулугу берген белегинен да көрүнөт деп кубанат аялы. "Бизди ал буга жакшы мамиле жасагыла деди", дейт Абу Аюб. "Аллахтын элчисинин тапшырмасын аткаруу үчүн биз эмне кылышыбыз керек?" деп сурайт аялы. "Калп айтсам, Аллах турат. Аны бошотуудан өткөн жакшы жолду мен көрбөй турам", дейт Абу Аюб. "Туура айтасың", дейт аялы. "Сени Аллах колдосун". Ошентип Абу Аюб күңдү боштондукка чыгарат. Абу Аюбтун жай турмуштагы окуяларынын айрымдары ушулар. Анын жоокер катары өмүр баянында да аз эмес керемет окуялар бар. Ал эс туткан өмүрүнүн баарында Аллах үчүн согуштун жоокери болгон. Ал мусулмандардын Аллах элчисинин ага Аллахын алкышы болсун, доорунан Муавиянын мезгилине чейинки аскердик жүрүштөрүнүн биринен да калган эмес дешет. Эгер ал кайсы бир жүрүшкө катышпай калса, демек ал ошол учурдагы башка согушта болгон. Акыркы жолу ал Муавия тарабынан даярдалып, аскерлерди анын уулу Язид баштаган Константинопольго жасаган жүрүшкө катышат. Ал мезгилде Абу Аюб жашы 80ге тайган карыя болуп калган. Бирок бул абал анын Язидтин туусунун алдында аскерге кошулуп, ачык деңизге чыгып, Аллах үчүн согушка аттануусуна эч тоскоолдук кыла алган эмес. Бирок согуш аракеттери башталгандан көп өтпөй, Абу Аюб катуу ооруп жыгылып, согушка катыша албай калат. Аны көргөнү келген Язид: "Сенин кандайдыр бир өтүнүчүң барбы, о Абу Аюб?" деп сурайт. Абу Аюб мусулман жоокерлерге менин саламымды айт. Анан да аларга: "Абу Аюб силерди душмандын аймагынан чечкиндүүлүк менен мүмкүн болушунча тереңдеп кирип, Абу Аюбту өздөрү менен ала жүрүп, сөөгүн Константинополдун дубалынын түбүнө коюшсун", деди деп айтат. Абу Аюб ошентип айтып бүтүп жан берет. Мусулман аскерлер Аллахтын элчисинин сахабасынын керегин аткарышат. Алар душман менен тынымсыз согушуп, өздөрү менен кошо Абу Аюбтун сөөгүн көтөрүп жүрүп, Константинополдун дубалдарына жетишет. Ушул жерге көр казып, сөөгүктү жерге беришет. Жападан жалгыз көксөгөнү Аллах үчүн болгон аскердик жүрүштө ат үстүндө курман болуу болгон Абу Аюб ал-Ансариге Аллахтын мээрими тийсин. Ал 80 жашында казатка чыгып, жолдо курман болгон. Амр ибн ал-Жамух. Ал улам бир душманга төкөрөңдөп жетип, соккуруп: "Мен бейиштен качпаймын, мен бейиштен качпаймын, мен бейиштен качпаймын" деп кыйкыра берди. Амр ибн ал-Жамух жахилия мезгилинде Ясриптин жол башчыларынын бири жана Бану Салама ал-Мусавват уруусунун эң улуу карыясы болгон. Ал Мединанын эң атактуу жана кайраттуу кишилеринин да бири эле. Жахилия доорунда атактуу адамдар үйүндө өзүнүн бурканын, буттарын күтүп, эртели кеч андан жакшылык тилеп, агарына курмандык чалып, жаманчылыкта жардам сурап турушчу. Амр ибн ал-Жамухтун бурканы манат деп аталып, баалуу жыгачтан жасалган эле. Амр ибн ал-Жамух аны алынын жетишинчи бапес деп аябай жакшы көрчү жана ага эң баалуу жыпар жыттарды сээп турчу. Дин шооласын Ясрипке жаңы гана чачып, улам бир үйгө тие баштаганда Амр ибн ал-Жамух 60ка чыгып калган. Бул боюнча биринчилик исламдын эң алгачкы үгүтчүсү Мусаб ибн Умайрга таандык эле. Исламды Амрдын 3 уулу Муаваз, Муаз жана Халлат, ошондой эле алардын Муаз ибн Жаббал аттуу курбалдашы кабыл алат. Динге 3 уулу менен бирге алардын энеси Хинд кирет. Бирок алардын исламды кабыл алганы боюнча Амр ибн ал-Жамух эч нерсе билген эмес. Амр ибн ал-Жамухтун аялы Хинд ислам Ясрип калкынын дээрлик баарына тарап, анын төөлдөрү ичинде жалгыз гана күйөөсү бир уч адамдары менен бутпарас бойдон калганын көрөт. Хинд жубайын абдан жакшы көрчү жана сыйлачу. Ал жубайы кудайсыз бойдон өлүп, тозок отуна түшөрүнөн аябай коркчу. Амрдын сөзү болсо, уулдары ата-бабаларынын динин таштап, өтө кыска мезгил ичинде элдин баарын өз дининен чыгарып, Мухаммаддын ага Аллахын алкышы болсун, динине киргизип кеткен Мусаб ибн Умайрдын артынан кетеби деп чочулачу. Ал аялына: "О Хинд, биз аны менен Мусаб ибн Умайр менен бир жансыл болгуча уулдарыңды ага жакындатпа" деп айтат. "Дегениң эки болбойт. Сен уулуң Муаздын бул адам тууралуу эмне айтканын уккан жоксуңбу" деп жооп берет Хинд. "О жакшылык көрбөгүр" деп кыйкырып жиберет Амр. "Муаз мага билгизбей өз дининен баш тартканын айтмак болуп жатасыңбы, ия?" Аруу аял карыяга боор уруп: "Албетте жок.
Болгону ал ошол үгүтчүнүн айрым чогулуштарына барып, кээ бир сөздөрүн эсине тутуп калыптыр дейт ал дастап. Кана чакырчы аны мага деп кыйкырат Амир. Уулу анын алдына келгенде, сен айтчы мага ал киши айткан сөздөрдөн дейт атасы. Муазы болсо, бар бүткөндүн себеби айкөл, жоомарт бир Аллах. Мактоонун баары асман жердин эгеси, айкөл, жоомарт, сурак күндүн падышасы бир Аллага жалгыз сага баш ийип, жалгыз сенден тиленебиз. Бизди туура жолго сал. Сенин жакшылыктарың жылуулогондордун каарына калып, адашпагандардын жолуна сал, деп коюлуштурат. Муаз бул жерде Фатиха сүрөсүн түшүндүрүп берет. Амыр айраң таң калып, кандай гана кооз, кандай гана сонун сөздөр, анын сөзүнүн баары ушундайбы деп сурайт. Мындан да жакшы атаке, анын динине кирсең кантет, сенин элиң болсо бүт баары кирди дейт Муаз. Карыя саамга ойлонуп туруп, мен манат менен кеңешмейин антпеймин, ал эмне дээрин угайын дейт. Уулу кыйкырып жиберет. Манат эмне айта алат эле, ой атаке, ал бир акылы жок, тили жок өлүү бир жыгач эмеспи? Атасы айтканынан танбай, аны менен кеңешпей эч нерсе жасабаймын дедим го сага дейт. Ошондон соң Амир ибн Аль-Жамух манатка келет. Кишилер Буркан менен буттар менен сүйлөшүүнү каалаганда, анын артына Буркандан кубат алып, Буркандын артына сүйлөйт деп бир кемпирди коюп коюшчу. Амир Буркандын маңдайына келип, ийреген аксак бутун салмаган соо бутуна салып, узун боюн түзөп турат. Бурканга жакшы сөзүн баарын айтып мактап, анан мындай дейт. О, манат, бизге Меккеден келген үгүтчү сенден башка эч кимге жамандык каалабасын өзүң жакшы билесиң. Ал биздин сага сыйынышыбызды токтотуу үчүн келиптир. Мен анын эң сонун сөздөрүн уксам да, сени менен кеңешмейин, анын динине кирүүдөн баш тарттым. Айтчы, эмне кылайын? Манат үн катпайт. Балким сен капа болуп калдың деп сурайт Амир. Бирок мен сага өмүрүмдө бир да жамандык кыла элекмин. Мейли анда. Сенин кабагың ачылгыча, сени бир нече күн жайыңа коеюн. Амир ибн Ал-Жамухтун балдары анын Манатка канчалык берилип жакын болуп, ал турсун анын бир бөлүгүнө айланып калганын билчү. Ошол эле учурда анын жүрөгүндөгү бул кебелгис ишеним олку-солку боло баштаганын да байкашчу. Алар анын жан дүйнөсүндөгү ошол ишенимди жулуп ыргытып, исламга жол тазалашы керек эле. Бир күнү Амир ибн Ал-Жамухтун уулдары өздөрү менен дос болуп жүргөн Муаз ибн Жаббал менен келип, Манат турган жерге кирип, аны сыртка алып чыгышат. Алар аны Бану Салама уруусунун адамдары акыр-чикир төккөн аңга алып барып ыргытып жиберишет. Анан эч кимге байкатпай, эч нерсе болбогондой болуп кайра келе беришет. Эртеси уйкудан ойгонгон Амир амандашмак болуп шашпай Бурканын карай жөнөйт. Ал аны ордунан таппай калган соң, эми карап тургула, ким кирди эле түндө биздин Кудайга деп кыйкырат. Бирок ага эч ким эч нерсе айта албайт. Жини кайнаган Амир үйдүн ичи сыртынын баарын тинтип, оозуна ак ит кирип, карайт чыгып, каргап-шилеп, акыры Бурканды аңдып, акыр-чикирге башы менен сайылып жаткан жеринен табат. Ал Бурканды тазалап, жууп, атырлардан сээп туруп, мурдагы ордуна алып келип коет да, калп айтсам Аллах турат. Муну ким жасаганын билсем, ага өмүр бою жеткидей кылып акмаган чыгарат элем дейт. Эртеси түнү өспүрүмдөр кайра келип, Манатты акыр-чикир аңына кайра алып барып салышат. Эртесинде аны дагы издеп чыккан карыя баягы эле жерден табат. Ал аны дагы тазалап, атыр сээп, ордуна алып барып коет. Балдар ар түнү ошол ишти жасай берип, Амирди жататып бүтөт. Ал уктар алдында Буркандын жанына келип, анын мойнуна ала келген кылычын илип, "О Манат, калп айтсам Аллах турат. Муну ким жасап жатканын мен билбейм. Эгер сен чындап эле Кудай болсоң, анда бул баледен өзүңдү өзүң куткар. Кылычың болсо мына" дейт. Ошентип Амир уктаганы кетет. Атанын катуу уйкуга кеткенин көзү жеткен өспүрүмдөр Бурканга уурданып кирип, мойнундагы кылычын чечип, Манатты көчөгө алып чыгышат. Анан аны өлгөн иттин мойнуна байлап, акыр-чикир төгүлчү кудукка алып барып ташташат. Ойгонгондо Бурканды ордунан таппай калган карыя аны издеп жөнөп, акыр-чикир кудугунда өлгөн итке байланып, башы менен сайылып жаткан жеринен табат. Кылыч болсо жоголуптур. Бул жолу Амир Бурканды андан чыгарып олтурбай, ошол бойдон таштап салат. Ага кошумчалап ал, эгер сен чындап эле Кудай болсоң, өлгөн итке байланып, акыр-чикир аңыңда жатпайт элең дейт. Ушундан көп өтпөй, Амир Аллахтын динин кабыл алат. Чынында диндин даамын татып, жакшылыгын көргөн Амир ибн Аль-Жамух өзүнүн бутпарастык өмүрүнүн ар бир ирмеми үчүн чындап кейип тооба кылат. Жаңы динге бүтүндөй жан дүйнөсү менен берилип кирип, өмүрүн да, мүлкүн да, балдарын да Аллага жана анын элчисине кызмат кылууга арнайт. Ухуд жанындагы салгылашууга аз калганда, Амир ибн Аль-Жамух өзүнүн 3 уулу Алланын душмандары менен согушууга кантип даярданып жатышканын көрөт. Алар жапайы арстандар сымал чамынып, же Аллах үчүн шейит болобуз, же Алла буйрса жеңип чыгабыз деп
ак эткенен так этип турушкан эле. Уулдарын көргөн Амрдын дымагы көтөрүлүп, Аллах элчиси менен саллаллаху алейхи вассалам туусу астында ыйык согушка алар менен бирге барууну чечет. Бирок балдар атасынын бул чечимин бузууга аракет жасашат. Амр ошол тапта картайып калган эле жана бир буту да таптакыр төкөр болчу. Жараткан Аллах анын согушка катышпай коюшун кечирмек. Балдар атасына: "О атаке, Аллах сени согушка катышуудан бошоткон. Сен эмнеге өзүң жасоого тийиш эмес болгон иш менен өзүңдү кыйнап жатасың?" дешет. Атасы аларга бул сөз үчүн аябай ачуусу келип, дароо Аллахтын элчисине: "Ага Аллахтын алкышы болсун", арызданып барат да ага: "О Аллахтын пайгамбары, менин уулдарым менин төкөрүсүң деп бул жакшылыкка катыштыргысы келбей жатат. Калп айтсам Аллах турат. Мен бейишке ушул төкөрлүгүм менен киргим келет" деп айтат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам анын уулдарына: "Мейли, силердин атаңар өзү каалагандай кылсын. Балким кудуреттүү Аллах ага майдан талаасында шейит болууну ыруу болор" дейт. Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам буйругун аткарып өспүрүмдөр атасынын жайына коюшат. Жүрүшкө аттанууга мезгил келгенде Амр ибн Аль-Жамух кемпири менен эми эч качан кайра келбестей болуп коштошот. Анан ал Каабаны баштанып, колун асманга көтөрүп: "О Алла, мага майдан талаасында шейиттин өлүмүн бере көр. Менин туугандарыма иренжитип кайтара көрбө" деп диленет. Ошентип ал уулдары менен Бану Салама уруусунун көптөгөн башка жоокерлери менен бирге жолго чыгат. Салгылашуу кайнаган кезде Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам айланасында адамдар суюлуп, ал дээрлик жалгыз калат. Амр ибн Аль-Жамух ошол тапта жоокерлердин биринчи катарында эле. Ал улам бир душманга төкөрөңдөп жетип, соккуруп: "Мен бейиштен качпаймын, мен бейиштен качпаймын" деп кыйкыра берет. Анын аркасында уулу Халлат жүрөт. Карыя уул экөө Аллахтын элчисин саллаллаху алейхи вассалам баатырдык менен коргоп, майдан талаасында дээрлик бир мезгилде жан берип, сулап жыгылгыча душмандын чабуулдарын кайтара берет. Салгылашуу аяктаган соң Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Ухудтун жанында курман болгон жоокерлердин денелерин жерге берүү үчүн барып, өз сахабаларына аларды кандай турса ошол бойдон, кескиленген, канга боелгон бойдон койгула. Мен аларга күбөмүн деп айтат. Анан ал Аллах үчүн болгон ыйык согушта жарадар болгон ар бир мусулмандын кыямат күнү шафран түстүү каны жана аңкыган жыпар-жыты болот. Амр ибн Аль-Жамухту Абдуллах ибн Амр менен бирге койгула. Анткени алар бул өмүрдө жакшы достор эле деп кылантат. Ухудтун жанында салгылашууда шейит болгон Амр ибн Аль-Жамухка жана анын жолдошторуна Аллахтын жакшылыгы жана ыраазылыгы болсун жана алардын кабырын Аллах жарык кылсын. Амин. Абдуллах ибн Жахш момундардын жол башчысы атагына эң биринчи татыган адам. Биз сөз кылуучу сахабанын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен жакын тууганчылыгы болгон жана аны менен кошо алгачкылардан болуп ислам жолуна түшкөн. Ал Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассалам эки ата менен кошулган жыйын эле. Себеби энеси Умайма Абдул-Мутталибтин кызы, пайгамбардын саллаллаху алейхи вассаламдын эжеси болгон. Андан сырткары Аллах элчисинин, ага Аллахтын алкышы болсун, кайнагасы болгон. Анын карындашы Зайнап, Жахштын кызы асылзат пайгамбардын аялы жана момундардын энелеринин бири эле. Исламдын туусу эң биринчи болуп ага тапшырылгандыктан момундардын жол башчысы атын дагы алгач ошол алган. Бул адам Абдуллах ибн Жахш аль-Асади эле. Абдуллах ибн Жахш исламды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аль-Аркамдын үйүнө кире электе эле кабыл алып, эң алгачкы мусулмандардан болуп калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз динин Курайштардын кыянаттыгынан сактоо үчүн тарапкерлерине Мадинага көчүп кетүүгө мүмкүндүк бергенде, Абдуллах ибн Жахш көчүп кетүүгө бел байлаган экинчи адам мухажир болгон. Анын алдында Абу Салама гана бар эле. Аллах үчүн жер которуу, ал үчүн туугандарынан жана туулган жеринен ажыроо Абдуллах ибн Жахшка жаңылык деле эмес болчу. Буга чейин ал айрым жакын адамдар менен Эфиопияга жер которуп келген эле. Ошентсе да, бул жолку жер которуу андан алдаганча чоң эле. Аны менен бардык туугандары жана жакындары, атасынын башка балдары да өз үй-бүлөлөрү, кары-картаңдары жана балдары, уулдары жана кыздары менен бар эле. Ислам анын үйү да, тууган уругу да болуп калган. Алар Меккеден кеткенде ээн калган үйлөрүнүн куту качып, эзели адам жашабагандай коолдоп, көзгө суук көрүнүп калган. Абдулла туугандары менен көчүп кеткенден көп өтпөй, Курайш дөөлдөрү Меккенин көчөлөрүн кыдырып, мусулмандардын кимиси кетип, кимиси калганын териштиришет. Кыдырып жүргөндөрдүн ичинде Абу Жахл менен Утба ибн Рабия да болот. Утба кум учурган шамал эшигин ачып жаап калган Бану Жахштын үйүн көрүп: "Ээн үй өз ээси Бану Жахшка аза күтүп жаткансыйт" дейт.
Үйі аза күткүдө алар ким болуп калыптыр деп каяша кылат Абу Жахыл. Ошентип айткан Абу Жахыл үйлөрдүн эң жакшысы да, кымбаты да болгон Абдуллах ибн Жахштын үйүнө кирип, анын оокат жайын өз менчигинде тескөөгө өткөн. Абу Жахылдын бул кылыгын Абдулла ибн Жахшка айтып келишип, ал бул тууралуу Аллах элчисине саллаллаху алейхи вассаламга барып билдирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минтип жооп берет: "Сага Алланын бейиштен берер жакшы үйү жетпейби, о Абдулла?" "Албетте жетет" дейт Абдулла. Ошентпейсиңби?" дейт пайгамбар. Абдуллах ошентип тынчып калат. Биринчи жана экинчи жолу жер которуу кыйынчылыктарынан, Курайштардын зордук зомбулуктарынан эми гана арылып, ансарлардын кучак жайып тосуп алган пейилдин рахатын татып тата электе, Абдуллах ибн Жахш тагдыр Алланын эрки менен дагы бир аеосуз сыноо жөнөтүп, ислам жолундагы инсанын дагы бир өтө оор текшерүүдөн өткөрөт. Эми ошол оор сыноо баянын угуп көрөлү. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өз сахабаларынын ичинен 8-ин тандап, аларды ислам тарыхындагы эң биринчи аскердик тапшырмага жумшайт. Ошол 8-ин ичинде Абдуллах ибн Жахш менен Саад ибн Абу Ваккас болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды жыйнап, "Силердин башчыңар кылып ачкалыкты да, чаңкоону да жакшыраак көтөргөнүңөрдү коем" дейт да, тууну Абдуллах ибн Жахшка тапшырат. Ошентип ал мусулман коомуна момундардын эң алгачкы аскер башчысы болуп калат. Мындан башка да пикирлер бар. Мисалы, исламда биринчи туу Хамза ибн Абдул Муталибке тапшырылган дешет. Асылзат элчи ага Алланын алкышы болсун, Абдуллах ибн Жахшка алардын барчу тарабын айтып, колуна 2 күндөн кийин гана ачып окуйсуң деген шарт менен кат берет. Жашыруун жүрүшүн 2 күн өткөн соң, Абдулла ал катты ачып төмөнкүлөрдү окуйт. Катты окуган соң, Таиф менен Меккенин ортосунда жайгашкан Нахлага чейин бар да, Курайштарды аңдып, алар тууралуу маалыматтарды бизге жөнөтүп тур. Абдулла катты окуп болуп, Алла элчисинин айтканын эки кылбайм дейт да сапарлаштарына, Аллахтын элчиси мага Нахлага жетип, Курайштарды аңдып, алардын иш-аракеттери тууралуу маалымат берип турууну буйурду. Бирок силердин бириңер да эгер кайра үйгө кетүүнү кааласаңар, тоскоол болбо деди. Шейит болуп өлүүдөн коркпогонуңар мени менен жүргүлө. Ким анткиси келбесе, эч кандай жаман кеп сөз укпай эле кайтып кете алат деп айтат. Беркилер, биз да Аллахтын элчисинин сөзүн эки кылбайбыз. Аллахтын пайгамбары сени кайда жөнөтсө, биз да ошол жакта болобуз деп жооп беришет. Чакан топ Нахлага жетип, Курайштардын бардык кыймыл-аракеттерине чечкиндүүлүк менен байкоо сала баштайт. Ошентип, бир күнү алар Курайштардын 4 кишилик кербенине туш болушат. Алар Амр ибн Ал-Хадрами, Ал-Хукм ибн Кайсан, Усман ибн Абдулла жана анын иниси Ал-Мугира эле. Жүгүндө булгары, жүзүм, Курайштар соодагерчилик кылган жана башка товарлар болот. Кербенди көргөн жоокерлер өз ара маслихаттеше баштайт. Бул учур согушко тыюу салынган айлардын акыркы күнү эле. Ошондуктан алар, эгер биз аларды өлтүрсөк, андайга тыюу салынган айда өлтүргөн болобуз. Ошону менен биз эрежени бузуп, Араб атпайдын баарына жаман көрүнөбүз. Эгер буларга тийбесек, анда алар бул күнү Меккенин тыюу салынган аймагына кирип кетүүгө үлгүрүшөт деп тартыша башташат. Акыр алар бир бүтүмгө келип, кербенге кол салып, кербенчилерди өлтүрүп, мүлкүн ээлеп алууну чечет. Көз ачып жумганча алардын бирин өлтүрүп, экөөнү туткундашат. Төртүнчүсү болсо качып кутулат. Абдуллах ибн Жахштын тобу 2 туткуну жана тартылып алынган мүлкү менен Мединага кайтып келет. Алар Аллахтын элчисинин, ага Алланын алкышы болсун, алдына келип, алардын кылган ишин уккан соң өтө катуу айыптап, "Аллах күбө, мен силерге согуш аракетин жасагыла деп буйрук берген эмесмин. Мен силерди Курайштар тууралуу, алардын кыймыл-аракеттери тууралуу маалымат жыйнап жөнөткүлө деп жибергем" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 туткунду тең алардын тагдыры чечилгенче өзүндө калтырып, тонолуп кеткен мүлккө кол тийгизүүдөн баш тартат. Ошондо гана Абдуллах ибн Жахштын жана анын жолдошторунун ындын өчүп, Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам буйругун бузганын түшүнүшөт. Башка мусулмандар да алардын бир ооздон айыптап көргөн жерде булар Аллахтын элчисинин буйругун бузушуптур деп айтып турганы ишти ого бетер оорлотот. Алар Курайштар бул окуяны арабтарды Аллах элчисине, ага Алланын алкышы болсун, каршы көтөрүп, араб уулдарына кадыр баркын кетирүү үчүн себеп катары пайдаланып, Мухаммед ыйык айлардагы тыюу салуу эрежесин бузуп кан төктү, адамдарды туткундап мүлкүн тоноду деп айтып жатышканын укканда, андан 5 бетер аргасы куруйт. Чындыгында эле өз иш-аракеттеринин натыйжасын, аны менен Аллах элчисинин кандай жаман абалга кириптер кылышканын сезишкен Абдуллах ибн Жахш менен анын жолдошторунун күйүтү сөз менен айтып бергиси эле. Алар ошентип кирерге жер таппай турган кезде жараткан Аллах алардын иш-аракеттерине канааттанганы тууралуу өз пайгамбарына саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү аяттарды жөнөткөнү тууралуу жакшы кабар келет.
Алардын кубанычында чек жок эле. Аларды көчөдө көргөндөрдүн баары келип кучактап куттуктап, Курандын жаңы түшкөн аяттарын айтып жатышты. Жараткан Аллах өз пайгамбарына саллаллаху алейхи вассаламга төмөнкү жаңылыкты жөнөткөн эле. Сенден тыюу салынган айлардагы согуш жөнүндө сурашат. Сен айткын, бул айларда согушуу чоң күнөө. Бирок Алланын жолунан тосуу, ага капыр болуу, харам мечитинен тосуу жана анын жашоочуларын андан кууп чыгуу Алланын алдында чоңураак күнөө. Бүлгүн салуу, Аллах жолунан тосуу адам өлтүрүүдөн чоңураак күнөө. Алар колунан келсе, силерди диниңерден кайтарып жибермейинче силер менен согуша берет. Эми силерден ким динден кайтса жана капыр тейитте өлсө, мындайлардын жакшы амалдары дүйнөдө да, акыретте да күйүп кетет. Булар тозоктун тургундары. Анда түбөлүк калышат. Бакара сүрөсү 217-аяттын мааниси. Бул кубанычтуу аяттар келгенде, Арузат элчинин саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлү жайланып калат. Анан ага Алланын алкышы болсун, Абдуллах ибн Жакш менен анын жолдошторунун иш-аракетин канааттануу менен кабыл алып, түшкөн олжону да, туткундар үчүн төлөнгөн кунду да алууга уруксат берет. Андыктен бул жүрүш мусулмандардын турмушундагы эң маанилүү окуя эле. Бул ислам доорунда түшкөн эң алгачкы олжо, бутпарасты мусулмандар төккөн алгачкы каны жана пайгамбар тарапкерлеринин колуна түшкөн алгачкы эки туткун болчу. Бул Аллах элчисинин саллаллаху алейхи вассаламдын колу менен ислам туусу көтөрүлгөн эң алгачкы жүрүш эле. Ал эми ал жүрүштүн башында исламдын эң алгачкы аскер башчысы Абдуллах ибн Жакш турган. Андан соң Бадырдын жанында салгылашуу болуп, Абдуллах ибн Жакш чыныгы мусулман катары анда да өзүнүн эң жакшы жагынан көрсөтөт. Андан кийин Ухудтун жанында салгылашуу болуп, андан Абдуллах ибн Жакш анын жолдоштору Саад ибн Абу Ваккас экөөнүн эстен кеткис окуясы калган. Экөөнүн ортосунда эмне сөз болгонун жана анын жолдошу канткенин Саад минтип айтып берет. Ухудтун жанында салгылашуу алдында мен Абдуллах ибн Жакшка жолугуп калдым. Ал менден: "Сен Алладан тиленбейсиңби?" деп сурады. "Албетте тилинем" дедим мен. Анан мен: "О жараткан, эгер маңдайыма душман менен беттешүү жазылса, мага эң күчтүү, ырайымсыз жана барып турган кара ниетин бере көр. Мен аны менен кармашып жеңип чыгайын, өзүн өлтүрүп мүлкүн олжолоюн" деп тилендим. Менден соң Алладан Абдуллах ибн Жакш тилине баштады. "О Аллах, мага эң күчтүү, ырайымсыз жана эң кара ниет душман жибер. Мен аны менен сен үчүн салгылашам. Анан ал мени жеңип, менин кулак мурдумду кесип салсын. Эгер мени эртең сага кезигип, сенин кулак мурдуң ким үчүн кесилген деп сурасаң, мен сен жана сенин пайгамбарың үчүн деп жооп берейин. Сен туура айтасың" деген сен. Анан Саад ибн Абу Ваккас: "Абдуллах ибн Жакштын тиленүүсү меникинен жакшы эле. Кечинде анын өлтүрүлүп, кескиленген денесин көрдүм. Анын кулагы менен мурду жипке байланып, талга илинип туруптур" деп кошумчалайт. Аллах Абдуллах ибн Жакштын дубасын кабыл кылып, шейиттик өлүмүн тартуу кылат. Ошондой эле сыйлык анын агасы эң башкы шейит Хамза ибн Абдул-Мутталибке тартууланат. Арузат элчи саллаллаху алейхи вассалам ал экөөнүн бир көргө коюп, анын аруу жашынын тамчылары алар жаткан топуракка тамып, салгылаштагы ак өлүмгө жыпар жыт чачкан. Абу Убайда ибн аль-Жаррах ар бир элдин сактоочусу болот. Бул элдин сактоочусу Абу Убайда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ал маңдай жарык, келбети келишкен, шыңга бойлуу адам эле. Жайдары мүнөзү дайыма адамдарды өзүнө тартып турчу. Ошону менен бирге ал сылык да, сыпайы да, тартынчаак деле. Ошентсе да, оор жана опуруталдуу учурларда арстандай тирилип чыкчу. Кынынан сорулган кылычтын жаркылдагандай нурлуу, мизиндей сүрдүү боло калчу. Мухаммаддын элинин сактоочусу Абу Убайда деп аталып калган Амир ибн Абдулла ибн аль-Жаррах аль-Фикри аль-Курайши ушундай адам болчу. Абдуллах ибн Умар аны Курайштардын ичинен үчөө эң боорукер, адеп ахлактуу жана жупуну. Эгер алар сага бир нерсе деп айтса, эч убакта алдашпайт. Эгер сен аларга бир нерсе айтсаң, сени калп айтып жатат деп эч убакта ойлошпойт. Алар ашкан чынчыл Абу Бакр, Усман ибн Аффан жана Абу Убайда ибн аль-Жаррах деп мүнөздөгөн. Абу Убайда исламды биринчилерден болуп, Абу Бакр кабыл алгандан эртесинде кабыл алат. Абу Бакр пайгамбарга Убайданы, Абдурахман ибн Ауфту, Усман ибн Мазунду жана Аль-Аркам ибн Абу Аль-Аркамды алып келген эле. Ал ошентип ашкан чынчыл Абу Бакрдын өзүнүн түрткүсү менен мусулман болгон. Алардын баары пайгамбардын көз алдында тобо келтирип, улуу ислам курулган пайдубал болуп калган. Абу Убайда Меккедеги алгачкы мусулмандардын муң кайгысынын баарын баштан аяк кечирген. Алар көргөн короттор менен мыкаачыларды дүйнөдөгү диндердин биринин да тарапкерлери көргөн эмес. Абу Убайда бардык сыноолорго эрдик менен чыдап, кандай гана шартта болбосун,
Аллага жана анын элчисине берилген бойдон калган. Ошентсе да Бадыр салгылашуусунда Абу Убайданын башына түшкөн мүшкүл эч кимдин оюна да түшүнө да келмек эмес. Бадыр согушу учурунда Абу Убайда жоокерлердин эң алдыңкы катарында эрдик менен салгылашып, ажалга кенебестиги менен бутпарастардын жүрөгүн үчүн алган. Өлүмдөн коркпогон Абу Убайда душманга ушунчалык жалдануу менен тийгенде Курайш атчандары бет кире албай апкарып буйтап качууга аргасыз болот. Ошентсе да душмандардын бири Абу Убайда кайда барбасын алдынан туруп чыга берет. Абу Убайда аны менен беттешүүдөн качып, канчалык оолактаганына карабай, ал анын артынан сая түшүп алат. Душман жоокери Абу Убайданын канча жолу жасаган аракетин текке кетирип, кайра алдынан чыгып, Аллахтын душмандары менен согуштурбай ортого түшүп, жолунун баарын бууп, аргасыз курутуп кол салып кирет. Акыры Абу Убайданын чыдамы түгөнүп, душман жоокерин керилип туруп кылыч менен башка чапканда, анын башы тең экиге бөлүнүп түшөт. Душман Абу Убайданын бут алдына сулкулайт. Өлтүрүлгөн бул жоокер ким болду экен деп ой жоруп уурабылыңыз, урматтуу окурман. Мен бая сизге айттым го, урматтуу окурман, Абу Убайданын башына түшкөн мүшкүл эч кимдин акылына сыйбас деп. Ооба, Абу Убайда өлтүргөн душман анын атасы Абдуллах ибн Ал-Жаррах болчу. Бирок Абу Убайда өз атасын эмес, өз атасынын кейпиндеги бутпарастыкты өлтүргөн. Кудуреттүү Аллах Абу Убайда жана анын атасы тууралуу Курандын төмөнкү ыйык аятын жөнөткөн. Улуг Кудай сөзүнөн улуг эмне бар? Мухаммад, сен Аллага жана кыямат күнгө бекем ыйман келтирген адамдар, Аллахын жана анын элчисинин душмандарын дос тутканын көрбөйсүң. Андайлар, душмандар, алардын атасы, баласы же башка тууганы болсо да баары бир. Дал ушулар Аллах алардын жүрөгүнө ыйман салып, жан дүйнөсүн күч-кубат менен чыңдагандар. Аларды ал өзөн суулуу бейиш багына киргизет. Алар анда түбөлүк калып, алар Аллага ыраазы болушат. Мына ушулар Алланын жамааты. Чындыгында Алланын жамааты жеңишке жетет. Мужадала сүрөсүнүн 22-аятынын мааниси. Абу Убайданын бул иш-аракети таң калыштуу деле эмес болчу. Анткени андагы Аллага болгон ишеним ошончолук күчтүү да таза деле. Мухаммад ибн Жафар мындай дечү: бир жолу Алланын элчисине саллаллаху алейхи вассаламга христиандардын өкүлдөрү келди. Алар: "О Абул Касым, биздин буюм тайым чатагыбызды чечип берүү үчүн сахабаларыңдын бирин жөнөтүүңдү сурап келдик. Чындыгында бизде силерден мусулмандардын кадыр баркы чоң" дешти. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аларга: "Кечинде келсеңер, силерге жөн билги жана ишенимдүү адамды кошуп берем" деп жооп берет. Ошондо дейт Умар ибн Хаттаб: "Мен түшкү намазга адаттагыдан эрте келип, пайгамбардын көзүнө чалынып, ал тандаган киши мен болсом экен дедим. Аллахтын элчиси, ага Алланын алкышы болсун, намаздан соң ордунан туруп, элди сыдырып карай баштады. Мен ал мени көрсө экен деп башымды өйдөрөөк көтөрдүм" дейт Умар. Пайгамбардын назары акыры Абу Убайдага түштү. Аны чакырып, алар менен барып, талашып, адилет чечип кел деди. Бул сыймыкка Абу Убайда татыктуу болду дедим мен өзүмчө. Абу Убайда исламдын сактоочусу жана жактоочусу эле эмес, мусулмандарды коргоо үчүн түзүлгөн атайын аскер топторунун колбашчысы да болуп, майдан талааларында баатырдыктын ажайып үлгүсүн көрсөткөн. Бир жолу элчи өз адамдарынын тобун Курайштардын кербенин кармоо үчүн жөнөтүп, анын башчылыгына Абу Убайданы дайындайт. Тамак ордуна ага бир баштык курма берет. Себеби башка эч нерсе жок болот. Абу Убайда жоокерлерге күнүнө бирден гана курма берет. Алар аны бала эмчек эмгендей соруп жүрүп, анан суу жутуп алышат. Ошентип, жалгыз курма жоокердин бир күндүк тамагы болот. Ухудтун жанындагы салгылашта мусулмандар жеңилүүгө учурап, майдан талаасынан бутпарастардын "Мага Мухаммедти көрсөткүлө, Мухаммед кайда жүрөт?" деген кыйкырыктары улам бир жерден чыгып турган. Абу Убайда Алла элчисин тегеректеп, аны бутпарастардын найзаларынан өз денелери менен коргоп турган 10 кишинин бири эле. Салгылаштын соңунда Аллахтын элчисинин тиши сынып, маңдайы жарылып, зоотунун 2 шакеги бетине кирип тепчилип калганын көрүшөт. Ага ашкан чынчыл Абу Бакыр келип, шакектерди сууруп алмак болот. Абу Убайда Абу Бакыр Аллахтын элчисинин этин оорутат деп ойлоп, аны токтотуп, "Бул ишти мага бер" дейт. Абу Бакыр макул болуп четтей берет. Анан Абу Убайда шакектин бирин маңдай тиши менен катуу тиштеп туруп, пайгамбардын бетине жулуп алат. Бирок өзүнүн бир тиши сынып калат. Абу Убайда экинчи маңдай тиши менен экинчи шакекти тиштеп, аны да жулуп алат. Аны менен кошо өзүнүн экинчи тиши да сынып калат. Карап турган Абу Бакыр: "Бардык тишсиздердин эң жакшысы Абу Убайда" деп айтат. Абу Убайда Аллахтын элчисинин тарапкери болуу менен анын өмүрүнүн аягына чейин жанынан чыккан эмес. Сакифа күнү Умар ибн Хаттаб Абу Убайдага: "Колуңду сун, мен антты сага берем.
Аллахтын элчисинин сен тууралуу ар бир элдин сактоочусу болот. Бул элдин сактоочусу сенсиң деп айтканын уккам дейт. Абу Убайда болсо, мен Алла элчисин намазга имам кылып дайындаган адамдын алдыга өтө албаймын. Пайгамбар тирүүдө имам ушул эмес беле деп Абу Бакырды көрсөтөт. Ошондон соң баары ашканчынчыл Абу Бакырга ант беришет. Абу Убайда болсо анын эң жакшы кеңешчиси жана ишенимдүү жардамчысы болуп калат. Абу Бакыр өзүнөн кийин халифатты Аль-Фарукка калтырып, Абу Убайда ага да кыңк этпей баш ийип, бир гана жолу укпай койгону бар. О менин окурманым, сиз билесизби, кайсы иште Абу Убайда мусулмандардын халифин укпай койгонун? Бул окуя Абу Убайда ибн Аль-Жаррах Шамда жүргөндө болот. Ал мусулман армиясын улам бир жеңишке баштап, Аллах анын колу менен бүт өлкөнү багындырат. Чыгышта мусулмандар Ефратка чыгып, түнүктө болсо Кичи Азияга жетишет. Ошол учурда Шамды болуп көрбөгөндө чума оорусу каптап, адамдар боо түшүп өлө баштайт. Умар ибн Хаттаб Абу Убайдага кат жазып, чабарман жөнөтөт. Анда мындай деп жазылган эле: менде сенсиз чечүүгө мүмкүн болбой калган бир токтоосуз иш чыгып жатат. Эгер катты түн ичинде алсаң, таңды күтпөй жолго чык. Эгер катты таң эрте алсаң, кечти күтпөй мага жөнө. Аль-Фаруктун катын окуп болуп, Абу Убайда, мен момундардын жол башчысынын мага карата кандай гана токтоосуз иш чыгып калганын түшүндүм. Ал мени мага чума жукпасын деп өзүнө чакырып атат, дейт да Умарга төмөнкөдөй жооп жазып жиберет. О момундардын жол башчысы, мен сенин эмнеге чакырып жатканыңды түшүндүм. Мен мусулман армиясынын катарындамын. Аларга жана мага келчү баледен качып кутулууга кыпындай да аракет кылбайм. Аллах Таалам алардын жана менин тагдырымды чечмейинче мен алардан ажырабайм. Менин катымды алсаң, мени өз буйругуңдан бошотуп, мында калууга уруксат бер. Бул катты окуган Умардын көзүнө жаш толуп чыгат. Аны көргөндөр, Абу Убайда кайтыш болуптурбу, о момундардын жол башчысы деп сурашат. Жок дейт ал, бирок анын өлүмү жакын. Аль-Фаруктун оозуна сала өргенсип, мындан көп өтпөй чума Абу Убайдага да жугат. Күнү бүтүп баратканын сезген ал, жоокерлерине: менин силерге айткан керезимди кабыл алсаңар, дайыма жакшылыктардын ээси болосуңар. Намаз окуп, орозо кармагыла. Чоң жана кичи ажылыкты жасагыла. Бардык ишти өз ара кеңешип жасагыла. Өз башчыңарга чынчыл болгула жана аларды алдабагыла. Көр дүйнөнүн артынан түшпөгүлө. Өзүңөр азыр көрүп тургандай, адам 1000 жыл жашаса да, ага акыры бир күн өлүм келет. Силерге тынчтык жана Аллахтын ырайымын тилейм деп керес калтырат. Абу Убайда Муаз ибн Жабалга кайрылып: о Муаз, элге имам бол дейт. Ушуну айтып болуп, Абу Убайда дүйнө салат. Муаз ордунан туруп, элди карап: о мусулмандар, мындай адамдан ажыроодон өткөн кайгы болбос. Калп айтсам, Аллах күбө, мынчалык жакшы, мынчалык таза адамды өмүрүмдө көргөн жокмун. Эч убакта кыпындай да жамандык кылган эмес. Ал бала дегенди элдин баарынан жакшы көрөр эле. Ниеттин тазалыгы боюнча ага эч ким жетчү эмес. Аллахтан ага ырайым тилегиле. Ошондо өзүңөр да Алла ырайымына ээ болосуңар деген.